Салам достор. Дүйнөдө өз эмгеги менен атактанга жеткен инсандар көп. Андай инсандар Кыргызстанда да жок эмес. Видеону сыртынан байкаганыңыздардай эле бүгүн биз сиздерге дүйнөлүк ачылыштарды жасаган белгилүү ортопед Сабырбек Жумабеков тууралуу 10 чындыкты айтып беребиз. Достор, видеону баштардан мурун кулактандыруу. Машина KG YouTube каналында розыгрыш болуп жатат. Башкы байге 2006 жылы чыккан Honda Accord автоунаасы. Андыктан шашылыңыздар, орундар чектелүү. Балким Accord автоунаасы сизди күтүп турат. Толук маалыматты описаниядагы ссылка аркылуу кирип көрсөңүздөр болот. Энесинин сүтүн 17 күн гана эмген. Үй бүлөдө 11 туугандын уулуусу, апасы эмчеге ооруп, уулун 17 күн гана эмизген. Тайенеси уй фермада иштегендиктен небересин уйдун сүтү менен 3 жашка чейин чоңойтуп берген. Кийин Сабырбек тайенесине ынак болуп чоңоет. Анын эмнегедир тайенемдин үйүнө баргым келе берчү. Мунун айынан бир күнү атаман таяк жегем деп айтканы бар. 4 мектепте окуган, өзүнүн айылынан 3 жыл окуп, 8 класска чейин тайенесинин үйүндө жүрүп окуган. 9 классы дагы башка жерден окуп, ал жактан балдар менен мушташа берип, 10ду мектеп-интернаттан бүткөн. Өзүнүн айтымында теңтектигине карабай 4 мектепте тең жакшы окуган, өзү теңдүүлөрдү кичинекей көрүп, тоготпой өзүнөн 3-4 жаш улуу балдар менен көбүрөөк жүрчү. 10 жашында акча кармап, биринчи жолу 3 классында атасына кой кыркканга жардам берип, айлык алган. Ошондон тарта жыл сайын тамекиде иштеп акча таап турган. Тапканын инилеринин кем карчысына тыгын кылып берчү. Үйдүн улуусу болгондуктан нан жаап, уй саап, эшиктин да жумушун калтырып, айтор жонунан түшүп кетчү эмес. Өзүнүн эскерүүсүндө болгону 22:00, 23:00 чейин бир гана саат сабак окуганга убактым болгон деп айтканы бар. Зууракан Кайназарова болгондо 7 классты бүткөндө мектеп жетекчиси 13 баладан турган бригада түзүп, Сабырбекти башчы кылып дайындаган. Ошондо 13 бала менен 10 гектардын ар биринен 800 центнерден кызыл чалышкан. Бул эмгегинин арты менен облустун биринчи орунду алып, сый-урматка татып, 1000 сомдун тегерегинде акча алышкан. Өспүрүмүндө өкчүлгөн тагдыр. Сөөк дарыгери болом деп келечек кесибин 10 жашында эле тандаган. Ошол учурда атасынын буту ооруп, түнү менен какшап кыйналчу. Анын ооруну басаңдатуучу дарыларды топ-тобу менен ичкенин көрүп, алдына дарыгер болуу максатын койгон. Кийин дарыгерлер атасын туура эмес диагноз менен дарылап жүргөнүн билет. Айылындагы эле хирург байке атасына операция жасап, сөөгүнө толуп калган ириңди алып чыккан. Жашында жалындаган ишмердүүлүк, мектепти аяктаганда борборго келип медициналык институтка тапшырат. Тажрыйбадан өтүп келүү үчүн Украинанын Симферополь шаарындагы мед институтту тандаган. Ал жактан 2 жылдык тажрыйбадан өтүп, 6 жылдан кийин 26 жашында илимден кандидаттыгын жактаган. Андан кийин 1995 жылы 30 жашында илимдин докторлугун Москвадан жактап Кыргызстанга кайтып келген. Бүгүнкү күнү КМШ масштабында 30 жашында доктор аталган жалгыз травматолог, ортопед. Өлүктөр менен токош жеген күндөр. Болочок ортопеддин студенттик кездери да кызык окуялар менен коштолгон. Анын группадагы 14 баланын 7-си эле окууну толук бүттүк. Баш көтөрбөй окуган күндөр көп болду. Анатомия сабагынан өлүктү алып келип алып окучубуз. Анан курсак ачканда токош жей калчубуз. Анда кол кап деле жок. Ошо сөөктү кармаган кол менен деле шамшум эте берчүбүз деп эстегени бар. Эки миң 2008 жылы жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, ант берер күнү фамилиясы аталганда чыгып, анттын ордуна арызын окуп туруп кетип калган. Ал бул тууралуу ошол түнү элдерге жардам берүүдөн айрылып каларымды элестетип, эртеси эч ким менен акылдашпай айтпай туруп, депутаттыктан баш тарткам деген жайы бар. 2010 жылы саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалганда деле күнүгө бейтапканада саат 3-кө чейин болуп, оорулууларды көрүп, операцияларды жасап жүргөн. 1 жылдан кийин кызматын өткөрүп берген.
тамекинин арасынан тапкан сүйүү. Илгери студент кезинде атасы талаада иштегендердин бригадири, Сабырбек болсо чоң жүк ташуучу машина менен терилгендерди ташып айдоочусу болуп калат. Ошол күндөрдүн биринде Улуттук университеттин абитуриенттери да тамеки тергене келишет. Ал Россиядан жаңы келип, бети башы мапакай, жашынакай кийинип алып кыздарга тийишип жүргөн убак эле. Бир күнү талаадагы тамекинин арасында иштебей отурган эки кызды көрүп, жалкоо кыздар окшойт деп ойлоп койгом. Кийин ошол кыздын бири жубайым Роза болду деп айтканы бар. Жубайы менен 1 жыл сүйлөшүп жүрүп баш кошушкан. Учурда 4 баланы тарбиялашат. Оорулууларга шыпа берген сандар: 450ден ашык илимий иштин автору, 35тен ашык илимдин кандидатын, 6 илимдин докторун чыгарган, 100ден ашык илимий ачылыштарды жасап, алар патенттелген. Жеке өзү 23 миңден ашык адамга окуучулар менен 150 миңден ашык кишиге операция жасаган. Мындан тышкары 1 миллиондон ашык бейтапка консультация берген. Жумабековдун буттун сөөгүн 31 сантиметрге чейин өстүргөн эмгеги Гиннес китебине сунушталып, жакында эле китептин комиссиясынан жооп келип, бирок китепке дарыгердин эмгеги эмес, эч нерседен коркпостон өз денесине 6 жолу операция жасаткан 21 жаштагы Темирбек Бекбоев кирмей болгон. Жумабеков Сабырбек Артисбекович Кыргызстанда эле эмес, бир топ өлкөлөргө таанымал сөөк дарыгери. Булак, Спутник KG. Чөт бизге 30 жашта доктору болгон. Биринчи кесипти туура тандаш керек. Адам кыймылсыз, адамда жашоо жок. Бейтапты сүйүш керек. Аясадан өтө алысмын. 28 миң адамга операция жасадым. Жумушчу күнү эртең мененки саат 7ден баштап бизде ошо жумуш башталат. Меники жумушка келип, кечинде түшкөн ооруларды, реанимациядагы ооруларды, операция болгон ооруларды бир сыйра реанимациядан көрөм. Анан кээде палаталарга чыгып дагы көрөбүз ооруларды. Анан 8ден баштап бизге оорулар, бейтаптар келе баштайт. Ошо бейтаптарды кабыл алып, 8:30га чейин аларды көрөм да, көрүп анан түндө бир суткада болгон ошо дежурный дарыгерлердин отчетун угабыз. Канча оору түштү, кандай түштү. Бизде бир күндө бир суткада бизге 50 адам түшөт, бизге орто эсеп 50 адамды кабыл алабыз, 50 адам чыгат. Ошол кыймыл аракеттин бардыгын бир сыйра карап, алар менен таанышып, арасында оорулар болсо, бейтаптар болсо, аларды да көрүп, бир сыйра пландар түзүп дегендей. Анан 8:30дан баштап бизде операция башталат. Ооруларды бере баштайт операцияны. Ошентип операцияга кирип кетем. Кечкери 5ден 12ге чейин операция жасайм бир күндө. Эң аз дегенде 5 болот меники операция. Бизде 12 операционный зал бар да. Ошо 12 операционный залда параллельно күнүнө 50ге жакын операция болот. Бул ортопедиялык, травматологиялык операцияларда бир күнү параллельно.